Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, актуалдуу маек берүүсү назарыңыздарда. Биз бүгүн эмдөөнүн артыкчылыгы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Кооптуу илдеттен коргонуу үчүн ар бириңиздер эмдөөдөн өтүңүздөр. Ал эми биздин эмдөө боюнча суроолорубузга Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун эпидемиолог дарыгери Айжаркын Эгембердиева Сейитказиевна келген. Саламатсызбы, студияга куш келипсиз. Негизи эле айтсаңыз, бүгүнкү күндө эпидемиологиялык абал кандай өлкөдө? Саламатсызбы. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча айта кетсек, эпидкырдал бизде туруктуу. Ооругандардын саны өзүңүз билгендей бир канча убакытка чейин көрсөткүчтөр жок болду десем болот. Ошондуктан бүгүнкү күндө эпидкырдал туруктуу, бирок баарыбыз байкасак, ушул мезгилде деле баягы больницаларга кайрылган адамдар, баягы грипп болуп ооротабыз деген адамдар бар. Азыркы учурда деле баягы пневмония, неуточненная этиология деп, вирусная пневмония деген диагноздор коюлуп атат да. Эми мунун баарын эмне менен байланыштырсак болот? Мунун баарын баягы сезондук оору деп айталы десек, азыркы учурда гриппке карата сезон эмес десек болот. Ошону менен бирге биз өзүбүз дагы статистика баягы төмөн деңгээлде болуп атса дагы баягы шек алсак болот да, ковид менен ооруган адамдардын саны дагы эле бар деп. Коңшу өлкөлөрдү айта кетсек, аларда деле мисалы абал туруктуу болгону менен аларда деле бирин-серин баягы COVID-19 оорусу катталууда. Жана ошондой эле мисалы азыркы учурда баягы Европа өлкөсүндө абдан толкун чыгарып аткан стелс омикрон штаммы жүрүүдө. Ал эми стелс омикрон штаммы болсо биздин коңшу өлкөлөрүбүздө уже тастыкталган десек болот. Ошондуктан биз коңшу өлкөлөр менен жакын, чек ара жакын болгондуктан биздин Кыргызстанга дагы ушу стелс омикрон келди болуш керек деп шек алсак дагы болот. Аны айтсаңыз, ушу кооптуу илдеттен коргонуу үчүн ар бир адам эмдөөдөн өтүш керек. Бүгүнкү күндө эмдөө боюнча абал кандай өлкөдө? Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча айта кетсек, эмдөө боюнча абал өтө жакшы эмес десек болот. Анткени биздин жарандар дагы эле эмдөөдөн баш тартууда. Коллективный иммунитет деп коебуз, жааматтык иммунитет бул 70%дан жогору болуш керек. Биз дагы эле 70%га жете элекпиз. Бүгүнкү күндө эмделгендердин пайызы бул 24 гана пайыз түзөт. Эмне себептен ошол эле маалда эмдөөдөн баш тартып атат деп ойлойсуз адамдар? Эми биз көптөгөн изилдөөлөрдү өткөрүп жатабыз. Адамдардын ушу жүрүш-турушун билиш үчүн, эмдөөгө карата көз карашын билиш үчүн. Ачык чындыкты айтканда, биздин дарыгерлер дагы маалыматы аз болгондуктан, баягы медициналык кызматкерлер арасында дагы ушу эмдөөгө боло турган ишеним жок десек болот. Жана ошондой эле биздин жарандарда дагы ишеним жок. Алар баягы ар кандай социалдык тармактарда болгон туура эмес жаңылыш нерселерге ишенип, ошондон улам баягы эмдөөдөн баш тартууда. Вакцинанын жардам берерин эмес, тескерисинче баягы вакцинадан өлүп калышы мүмкүн. Вакцинада чип бар, жана ошондой эле башка ушундай сыяктуу тукумсуздук алып келиши мүмкүн деген туура эмес уламыштарга ишенүүдө. Анда маалымат бере кетсеңиз, ушу эмдөө алгандан кийин адамдын канча күндөн кийин ошо иммунитети пайда болот да? Бул абдан жакшы суроо, анткени баягы COVID-19 илдети жаңы Кыргызстанда болуп жатканда, толкун болуп жатканда, эмделгенден кийин дагы биздин жарандар COVID-19 оору чыгып калган учурлары болгон. Бул эмнени түшүндүрөт? Баягы эмделген адам, эмделген организм дароо эле баягы антителаны жетиштүү количествода бөлүп чыгарбайт десем болот. Бул эмделгенден кийин бир канча буга убакыт керек. Мисалы айта кетсек, кээ бир жарандарыбыз бар, биринчи дозасын алып, экинчи дозасын албай калгандар бар. Эгер ошондой боло турган болсо, бул адамда баягы биз титр медицина боюнча титр антител деп коебуз, же болбосо иммундук клетканын баягы саны аз
абалда болуп калышы мүмкүн дагы баягы иммунитет бизди коргогонго жетишпей калат. Ошондуктан эмделгенден кийин, толук эмделгенден кийин, экинчи дозасын алгандан кийин 4 жумага чейин адамдын организминде баягы антителалар жай баягы өзүнүн жогорулатат десем болот санын. Ошондуктан буга бир канча убакыт керек. Эмделгенден кийин баягы мен эмделдим деп эпид нормаларды бузган адамдар сразу эле менде иммунитет пайда болот деген адамдарга бул жаңылыш десем болот. Анткени эмделгенден кийин 2 дозасын толук алгандан кийин ошо 2 жумадан баштап 4 жумага чейин иммунитеттин клеткалары бөлүнүп башташат. Маалымат бере кетсеңиз, негизи бүгүнкү күнгө чейин айрым жарандар ошо эмдөөдөн баш тартып келишет. Ошол эле маалда айрым жарандар 5-чи жолу эмдөөдөн өтүп атат да. Буга эмне себеп болууда? Эми 5-чи жолу эмдөөнү айта кетсек, бул 3-чү дозадан баштап бул бустердик доза болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен көргөзүлгөн болгон изилдөөлөр боюнча бүгүнкү күндө 3 доза жетиштүү десек болот. Анткени изилдөөлөрдө 4-чү дозада биздин организмдеги антителалар көтөрүлөт, бирок баягы абдан жогору көтөрүлөт деген маалымат болгон, жогору көтөрүлбөйт деп. Бүгүнкү күндө баягы жарандарды биз ошо жок дегенде 3 дозага чакырып кетет элек. Ал эми 4-чү, 5-чи дозасын алганда дагы баягы бул жөн эле организмди тренировка десек болот. Бизде клетки иммунной памяти деп коебуз. Бул ошо биздин иммунитеттин клеткасы, бул ошо вирусту эстеп калууда жардам берет. Ошондуктан вакцина алган сайын бул баягы ошо клеткага түрткү болот десем болот. Ошо иммунитетти баягы даяр кармап турууда. Айтсаңыз, ошо эмдөө кимдерге болбойт? Анткени жанагындай өнөкөт оорулары барбы, айрым учурда онкологиялык ооруларга чалдыккандар ошо мага болбойт деген бир ишенимге келип атат да. Анан кийин дарыгер катары маалымат берсеңиз. Негизи эмдөөнүн противопоказаниялары деп коебуз. Айта кетсек, бул өзүнүн анамнезинде жашоосунда эгер анафилактический шок болсо мурун дары-дармектерге, ошол адамдар эмдөөдөн баш тартуу керек. Жана ошондой эле азыркы учурда баягы курч оору менен ооруп атса, мисалы өзүнүн өнөкөт оорусу бар болсо, курч оору, ошол оорусу азыркы учурда күчөп атса, же азыркы учурда башка бир оору менен, инфекциялык оору менен ооруп, мисалы температурасы жогору болсо, буларга ошол оорусу айыгып тынчыган чакты эмдөөдөн баш тартууга сунушталат. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө биз билебиз, бардыгыбыз өспүрүмдөр дагы эмделсе болот. Булар Кыргызстан биздин Министерство здравоохранениянын приказы боюнча эмдөө 16 жаштан баштап башталат бизде. Бирок бир нерсе бар да, 16 жаштан башталат деп айтса, 16 жашка чейинки балдарга бул зыян дегенди түшүндүрбөйт. Бир гана вакциналар баягы изилдөөдөн өтүп атканда, бул 16 жашка чейинки өспүрүмдөр буга катышкан эмес дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан баягы башка Европа өлкөлөрүн ала турсак, алар кичинекей балдардан өйдө, 4 жаштан өйдө даже эмдөөгө алууда десем болот. Бизде Кыргызстандын менталитети башкача. Мисалы башында боюнда бар аялдарга болбойт, өспүрүмдөргө болбойт дегенде аларга зыян катары көрүштү да. Кийинчерээк боюнда бар аялдарга да изилдөө өткөндөн кийин аларга эч кандай баягы таасири тийбейт экенин айтканда, биздин жарандар силер башында баягы айтпадыңар беле боюнда бар аялдарга болбойт деп туура эмес түшүнүп, ошондон улам да баш тартышты да. Бул жөн гана аларга изилдөө болбогондуктан болбойт деп айтылган болчу. Бирок көптөгөн изилдөөлөр болду, көптөгөн бүт өлкө боюнча изилдөөлөр болуп, баягы боюнда бар аялдарга, эмизип жаткан аялдарга эч кандай таасири жок деп, ошондуктан ошолорго да сунушталууда. Анда маалымат бере кетсеңиз, негизи бүгүнкү күндө ошо 12 жаштан өйдө вакцина болот деген айтылып атпайбы, ошо Pfizer вакцинасы. Буга көз карашыңыз кандай? Анан 12 жаштан өйдө алгандардын саны кандай болуп атат?
Бүгүнкү күндө балдар боюнча так менде статистикалык маалымат жок, бирок айта кетсем, көптөгөн ата-энелер баягы өзүнүн балдарына эмдөөнү сунуштабайт десем болот. Ушу туура эмес түшүнүк. Анткени баягы зыян деп ойлошот да. Мен айта кетет элем, бул негизи эле ушул вакцинанын составында тирүү, эч кандай тирүү нерсе жок. Болгону гана вирустун бир кенедей бөлүкчөсү бар. Же болбосо баягы өлтүрүлгөн вирус колдонулат. Ошондуктан баягы эч кандай оору алып келиши мүмкүн эмес. Бул эч кандай баягы таасир этпейт десем болот. Ошондуктан коркпостон эмдей берсе болот. Анткени ковид менен ооруган адамдар жашпы, карыбы, кийинки таасири абдан чоң. Анткени ковид оорусу бул централдык нервный системанын клеткаларын талкалайт десем болот. Ошондон улам мисалы жаштардын көбүнчөсү биз жеңил эле өттү, бир гана жыт жоготтук, даам жоготтук дегендер бар. Бул ошо жыт жоготуу, даам жоготуу ошо централдык нервный системанын клеткаларын жабыркашын көргөзөт да. Ошондуктан баягы бизде азыр постковидный синдром деген сөздү көп угабыз. Бул ошо ковидтен кийинки боло турган адамга таасири абдан зыян да. Мисалы эмитеден баягы өзүнүн баягы эстей албай атам деп памятин эмитеден эметип жоготуп аткандар көп, унутчаак болуп аткандар көп. Даам жытты деле али дагы эле сезе элек десем болот. Кээ бир адамдар мисалы кээ бир нерсени сезет да, экинчи нерсени сезбей калат. Мунун баары ошо COVID-19 болгон таасири жеңил өтөбү, оор этеби, организмде абдан көп өзгөрүүлөр болот. Мунун баары дароо эле баягы адам мурункудай болуп өзүнүн калыбына келбейт десем болот. Ошондуктан бул абдан кооптуу оору. Бул оору менен ооругандан көрө эмдөө керек да. Аны ушу COVID-19 деп калбадысызбы? Ошо COVID-19га чалдыккандан кийин кайсы оору жанданды? Негизи COVID-19 оорусун көп эле угуп жүрөбүз. Бул баардык өнөкөт оорунун баарын козгойт. Анан баягы жаштарда көп көрүнүш бар да. Биз жашпыз, биз денибиз сак дегенчи. Мисалы айта турган болсок, жаш болсо деле бир 25 жаштан өткөндөн кийин ар бир адамдын эле бир кандайдыр бир өнөкөт оорусу бар. Мисалы тамак ооруп бар, танзилит, фарингитим бар, ангинам бар деген жаштар бар. Же болбосо мисалы жаш кыздарды айта турган болсок, жеңил желпи кийинишип, кыздардын бир 25 жаштан өткөндөн кийин цистити бар, же пиелонефрит деген оорусу бар, бөйрөктөр ооруйт. COVID-19 оорусу ошо бүткүл жашыруун оорулардын баарын, бүткүл өнөкөт оорунун баарын козгойт десем болот. Анан COVID-19 оорусу ошо абдан зыян таасири бул 3 системага таасир берет. Бул ошо централдык нервный клеткаларды талкалайт десем болот. Ошондуктан жана жытты сезбей калат, даамды сезбей калат. Жана ошондой эле баягы кровеносная система деп коебуз. Бул кан айлануучу системаны талкалайт. Ошондуктан баягы баардыгыбыз билебиз, элдин баары гепарин, клексан деп издеп жүрүшкөн, тромбтордон көп адамдар каза болгон. Жана ошондой эле ошо өпкө дыхательная система деп коебуз. Өпкөнү клеткаларын ошол жерге жайгашып, ошол жерде көбөйүп, ошо клеткаларды жабыркатат десек болот. Ошондуктан бул абдан кооптуу оору болуп эсептелет. Жана ошондой эле бүткүл организмге да таасири абдан чоң. Негизи адамзат ушу кооптуу илет менен акыркы 2 жылдан бери алышып келатат да. Анан кийин кайрадан ушуну калыбына келиш үчүн кандай көнүгүүлөрдү жасаш керек? Негизи эми COVID-19 оорусу менен ооруган адамдар 20-жылы ооруса деле бүгүнкү күнгө чейин өз калыбына келе элек десем болот. Иммунитети түшөт, баягы абдан чоң таасир этет деп айтып кеттим. Ошондой сыяктуу мисалы жөнөкөй эле мисал келтиргенде, биздин организмде, бүткүл организмде кан айлануу системасы бар. Ошондуктан баягы кан айлануу системасы жабыркагандан кийин бүткүл организмге таасир этет. Ошондуктан баягы болгон оорулар күчөйт, өнөкөт оорулар, же болбосо иммунитет, организм абдан баягы слабый болуп калат, башка оорулар келе баштайт. Ошондуктан так мисалы COVID-19 оорусунан так мынча убакыт өткөндөн кийин өзүнө келет деп айтуу абдан оор. Бүгүнкү күнгө чейин адамдар өзүнө келбей, бүгүнкү күнгө чейин баягы дарылануудан өтүүдө десем болот. Дагы маалымат бере кетсеңиз, ушу сиздер 9 күндөн бери Талас жергесинде экенсиздер да, ушу медицина кызматкерлерин окутуунун үстүндө эмне максатта окутуп атасыздар?
биздин ошо Талас облусуна келген максатыбыз медициналык кызматкерлерге туура, так, тастыкталган билимди берүү. Ушу COVID-19 илдети боюнча жана вакцина боюнча. Анткени көптөгөн медициналык кызматкерлерде дагы эле баягы туура так маалымат жок эмдөө боюнча, вакцина боюнча. Ошондуктан алардын өзүлөрүндө баягы ишеним жок десек болот. Биз баардыгыбыз билебиз, көптөгөн изилдөөлөр да өткөрүлдү дүйнө жүзү боюнча, Кыргызстанда да өткөрүлдү. Биздин республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борбору боюнча дагы социалдык угуу деген дагы изилдөө өткөрүлгөн. Бул жерде биз баягы биздин жарандарыбыз кимге ишенишет экен? Мисалы ковид илдети боюнча, эмдөө боюнча эң башкы этапта биринчи ирет кимге ишенер экенин тастыктап аныктап, бул жерде медициналык кызматкерлер деп биринчи баягы чыккан. Ошондуктан медициналык кызматкерлер өзүлөрү туура так маалыматы болбосо, өзүлөрүндө баягы ишеним болбосо, алар башка айылга сунуштай албайт. Башкача айтканда, баягы кээ бир медициналык кызматкерлер ошо билим жок болгондуктан вакцина боюнча, өзүлөрүндө ишеним жок болгондуктан сунуштабай да коюшу мүмкүн. Ошондуктан биз аларга бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан тастыкталган туура маалымат берип, ошо вакцина боюнча, COVID-19 илдети боюнча ошол берүүгө жана ошондой эле бизде коммуникация боюнча бул медициналык кызматкер жана пациент менен кандай сүйлөшүү керек, кантип анын баягы проблемаларын берип, ага кандай көмөк көрсөтүү керек, ошол боюнча баягы тренинг өтүп жүрөбүз. Анда айта кетсеңиз, ошо Талас областында эмдөө боюнча абал кандай экен бүгүнкү күндө? Негизи областтар, ичара областтар боюнча айта кетсем, бүгүнкү күндө Талас облусу боюнча эмдөө өтө жогору эмес. Баягы эмдөөнүн областтар боюнча айта кетсе, бул Ош облусу жана Жалал Абад облусунда көрсөткүчтөр көп. Бирок муну биз эмне менен байланыштырабыз? Муну биз баягы элдин саны менен байланыштырабыз. Аякта элдин саны көбүрөөк, ошондуктан баягы эмделген адамдардын да саны көбүрөөк болуп атат да, балким ушул жагдай болушу мүмкүн. Экинчиси, бул Ош Жалал Абад областындагылар баягы көп чет өлкөгө чыгып иштешет десем болот. Ошондон улам дагы алар эмдөөсүз башка өлкөлөргө бара албагандыктан, балким ошондон улам дагы эмдөөнүн саны көп болду. Бирок бүгүнкү күндө ушул областтарда жогорураак да, башка областтарга караганда. Негизи айтсаңыз, ушу биринчисинде жана Кытай вакцинасын алып, анан экинчисинде Pfizer алса болобу? Мындай вакцинанын айырмачылыктары барбы? Негизи айта кетсем, бизде чындыгында Кыргызстанда башында абдан көп вакциналардын түрү болду десем болот. Бул AstraZeneca вакцинасы болду, Moderna, Pfizer, Sputnik, Казакстандан да Казвак вакцина келген. Бирок бул жерде баягы вакцинаны бири-биринен жакшы деп айтууга да болбойт. Вакцинанын баары бирдей, бир гана жасалуу технологиясы ар башка. Бирок ушу вакцинанын баардыгы чындыгында эле эффективдүү болуп эсептелет. Биз бул вакцина жакшы, бул начар, муну алгыла деп да сунуштоо бул туура эмес болуп калат. Баардыгы бирдей, бир гана ошо жасалма технологиясы ар башка. Анын айтсаңыз, ушу өлкөдө бүгүнкү күндө кайсы вакциналар бар? Бүгүнкү күндө вакциналардан өлкөдө 2 вакцина калды бизде. Бул Sinopharm вакцинасы жана ошондой эле Pfizer вакцинасы. Pfizer вакцинасын дагы азаюуда, жок калууда десем болот. Бирок ошо биздин саламаттык сактоо министрлиги ушу Pfizer вакцинасын кайра Кыргызстанга алып келүүгө баягы сүйлөшүүлөр өттү да, ошондуктан жакын арада ушу Pfizer вакцинасы келип калышы мүмкүн. Вакцина алгандан кийин өзүмдү алсыз сезип атам, ошондон кийин ооруп калдым деген да жарандар бар да, буга дарыгер катары көз карашыңыз кандай? Бизде медицинада биз психосоматика деп коебуз. Бул психоэмоциональный состояние болушу мүмкүн. Мисалы, вакцина изилдөөдө көптөгөн баягы изилдөөлөр өткөрүлгөн. Мисалы, 2 группа адамдарды чакырып, бир группа адамдарга суу куюлган, бирок алар суу алганын билген эмес. Ал эми экинчи группа адамдарга вакцина куюлган. Ошол учурда мисалы вакцинанын реакциялары боюнча айта кетишкен. Сиздер бүгүн мисалы эмделдиңиздер, эртең силерде баш оору болушу мүмкүн, температура көтөрүлүшү мүмкүн, өзүңөрдү алсыз сезишиңер мүмкүн деп. Эртеси күнү келген адамдар, мисалы суу алган адамдар дагы башым ооруду, анан алсырадым, анан кыйналдым дегендер да болгон да.
Ал эми эмделген адамдардын арасынан да мен эч нерсе болгон жокмун, бир гана колум ооруду, эмделген жерим деп ошондой сыяктуулар да болгон. Муну менен эмнени айткым келет? Адамдын психоэмоциалдык состояниясы бул абалы көп нерсеге таасир бериши мүмкүн. Мисалы, эки адам деле урушуп кеткенде, бирисинин давлениясы көтөрүлүп кетет, бирисинин сахары көтөрүлүп кетет. Бул ушу эмоциональный состояниядан да. Ал эми вакцина алган адамдар да бар. Кээ бир адамдар мен кыйналдым, мен давлениям көтөрүлдү, мен башым ооруп 2-3 күн жаттым, бир жумалап оорудум дегендер адамдар бул туура эмес көрүнүш десем болот. Анткени бир дагы вакцинанын составында тирүү вирус жок. Бир гана вирустун бөлүкчөлөрү бар, кесиндилери кенедей же болбосо баягы толук өлтүрүлгөн вирус бар. Ошондуктан бул жөн гана организмди ушу вирус менен тааныштырат. Вирустун бир бөлүкчөсү эч кандай ооруга алып келиши мүмкүн эмес. Эч кандай баягы давлениянын көтөрүлүшүнө алып келиши мүмкүн эмес да, мисалы айта кетсек. Бул жөн гана баягы адамдын ошо психоэмоциональный состояниясы деп коебуз, ошондой болушу мүмкүн. Анан вакцина алгандан кийин адам канча күндө ошо калыбына келет? Анткени алгачкы күндөрү дене табы көтөрүлүп, айрымдар өзүн жаман сезиши да мүмкүн да. Анан кийин ошо канча күндөн кийин калыбына келет? Эмделген адамда биз побочный реакция деп коебуз. Бул реакция 3 күн гана болушу мүмкүн. 3 күнгө чейин гана созулушу мүмкүн. 3 күндөн артык созулбаган нерсе. Бул симптомдор эмдөөдөн кийин болушу да мүмкүн, болбошу да мүмкүн. То есть ар бир адамдын иммундук системасы ар кандай. Ошондуктан ар кандай баягы вакцинага влиять этет десем болот. Кээ бир адамдардын мисалы дене табы көтөрүлөт, бир аз башы ооруйт, баягы ийне сайган жери оорушу мүмкүн. А кээ бир адамдарда мындай симптомдор болбошу да мүмкүн. Ошондуктан 3 күнгө чейин гана болушу мүмкүн. 3 күндөн кийин бул симптомдордун баары реакция басаңдайт. Ошо вакцина жаңы чыкканда адамдар арасында ошо ар кандай түшүнбөгөн маалыматтар тарап кетпедиби? Ошо 2 жылдан кийин өлүп калышы да мүмкүн экен, 2 жылдан кийин ар кандай оорулар чыгышы мүмкүн экен деп. Буга көз карашыңыз кандай? Негизи айта кетсек, ушундай сыяктуу туура эмес баягы мифтер көп болду десек болот. Бүгүнкү күндө деле мындай мифтер жок эмес. Дагы эле баш тарткан адамдардын саны көп. Ошондуктан баягы мен айтып кеткендей, эч кандай өлүмгө дагы алып келбейт. Мисал кыла турган болсок, дарыгерлердин баары, медициналык кызматкерлердин баары 20-жылдан баштап, 20-жылдын аягынан баштап эле эмделген. Мынакей быйыл 3-жыл болуп баратат десем болот. Бардык медициналык кызматкерлер эмделген, жакшы эле жүрүшөт. Эч кандай баягы 2 жылдан кийин өлүмгө алып келбей эле. Дагы бир мисал кыла турган болсок, бул Кытай өлкөсү. Кытай өлкөсү өзүлөрү биринчилерден болуп, ошо вакцинаны чыгаргандан кийин өзүлөрү биринчилерден болуп эмделе башташкан. Бүгүнкү күндө 3 жыл болуп атат. Кытайда статистика, Кытайдын миллиард саны болгон Кытай өлкөсүндө статистика Кыргызстандай эле. Муну эмне менен көргөзөт? Бул ошо вакцинанын эффективдүүлүгүн көргөзөт. Аларда мисалы Кыргызстанда бүгүнкү күнгө чейин ооругандардын саны 201 миңге жетсе, Кытайда 225 миң. Ооруга чалдыккан адамдардын саны. 1 миллиард жарандары бар Кытай, 225 миң гана адам ушу ковид оорусуна чалдыкты да. Ал эми 6,5 миллион гана саны бар Кыргызстан, 201 миң. Өлүмдөр боюнча айта кетсек, Кыргызстанда 3 миң адам, 2991 3 миң адам өлүмгө дуушар болду. Ал эми ошо 1,5 миллиард саны бар, жарандары бар Кытай. Кытайда гана 5 миң гана адам өлүмгө учурады. Бул ушу вакцинанын эффективдүүлүгүн көргөзөт. Анан кийин дагы айта кетсеңиз, ошо вакцина алгандан кийин кооптуу илдет жуктуруп алса кандай көтөрөт? Вакцина алгандан кийин биз ошо 100% гарантия бере албайбыз, ковид оорусу жукпайт деп. Ковид оорусу кээ бир учурларда жугуп калышы мүмкүн, бирок ошо жеңил өтөт. Жеңил өтөт, ковид оорусу жукса жеңил өтүп, анан баягы өлүмгө дуушар болбойт деген гарантия бере алабыз. Эфирибиздин аягында сизге эркин микрофон, ошо элге эмне деп кайрылат эле ошо эмдөө боюнча? Мен бүткүл таластыктарга деле эмес, бүткүл жарандарыбызга кайрылып кетет элем. Бүгүнкү күндө эң коопсуз нерсе, эң эффективдүү нерсе бул бир гана эмдөө болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө COVID-19 карата бир дагы противовирустук дары
эффективдүү экени тастыкталган жок. Керек болсо баягы дарылоо ыкмасын колдонгондо дагы бул жөн гана баягы симптоматическое лечение деп коебуз. Биз бул гана болгон симптомдорун, болгон козголгон ооруларын басаңдатуу гана колдонулат дары-дармектер. Бир дагы дары чыга элек ушу COVID-19 каршы. Бир дагы дары мурунку колдонуп турган вирустук дарылар дагы эффективдүү эмес десем болот. Бир гана эффективдүү нерсе бул бүгүнкү күндө эмдөө болот. Эмдөө болот, ошон үчүн эмдөөгө чакырып кетет элем. Рахмат, бүгүн келип студиябызга келип маанилүү маек куруп бергениңиз үчүн. Ал эми урматтуу телегөрүүчүлөр, актуалдуу маек берүүсү ушуну менен өз соңуна чыкты. Эмки эфирден жолугушканча аман болуңуздар.